Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде кайрадан актуалдуу маек. Облуста тажылуу тумоонун бүгүн 3 учуру катталды. Ошону менен көрсөткүч 497 болду. Тилекке каршы 2 бейтап каза болду бүгүн облуста. Илдет менен күрөшүүнүн абалынан күндө кабардар кылып туруу үчүн уюшулган түз эфирде бүгүн дагы кечегидей Ат Башы районунан коноктор келген. Жергиликтүү бийликтин жасап жаткан иштери, аткарып жаткан чаралары жөнүндө сөз кылганы турабыз. Студиябызда конокторду тааныштыралы. Ат Башы районунун акиминин социалдык маселелер боюнча орун басары Дүйшөналиева Ажар Абдыкадыровна жана Рахман Каримжанов Насыржанович Ат Башы району боюнча тажы вирусуна каршы медициналык штаттын жетекчиси. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. 035 22 521 58 түз байланышта телефон иштеп жатат. Андан сырткары WhatsApp аркылуу суроо сунуштарыңыздарды жөнөткүңөр келсе 0706 53 43 56 номер иштеп жатат. Байланышка чыгыңыздар. Биз алгачкы суроону Ажар Абдыкадыровна сизге жолдосок, жергиликтүү бийликтин өкүлү катары ушу Ат Башы районунда пандемиялык шарттагы жалпы акыбал азыр кандай туруп атат? Мекеме ишканаларда кызматкерлер кандай шартта эмгектенип жатышат? Дегеле райондогу абал жалпы. Саламатсыздарбы? Ушу алгач түз эфирге чакыргандыгыңыздарга медиа борбордун өкүлдөрүнө, жамаатына ыраазычылык билдирип кетким келет. Эми биздин Ат Башы районунда баягы көпчүлүккө маалым болгондой тажы вирус илдетинин арбыныраак чыгуусунан улам өзгөчө кырдаал жарыяланган 23 марттан баштап. Андан кийин 15 апрелде өзгөчө абал жарыяланган. 10 майдан баштап ушул кырдаалды жөнгө салуу, анан калктын эпидемиологиялык абалын дурусташтыруу боюнча буйруктун негизинде иш алып барып атабыз бул күндө. Биздин район боюнча ушул атайын ушундай тажы вирустун алдын алуу жана жоюу боюнча оперативдүү штаб иш алып барды. Андан кийин комиссия иш алып барды ушул абалды жөнгө салуу боюнча. Аны менен катар медициналык штаб иш алып барып атты. Ошондой эле координациялык комиссия да иш алып барып атты. Эми ушундай биргелешкен аракеттердин натыйжасында бир топ баягы абалды жөнгө салууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, ошондой эле бардык мекеме ишканалардан, жеке жарандардан дагы ушул топторго тартылып, ал топтор кызмат көрсөтүүчү ушул комиссиянын составына кирип иш алып барып атышат да. Мисалы ушу өзгөчө кырдаал учурунда эпидемияга каршы иш алып баруу комиссиясы бар. Биз муну ЧПК дейбиз. Ушул ЧПКнын катарында 6 кызматтык топ бар. Ошол кызматтык топтор бул күндө иш алып барып атышат да. Анан биздин райондо ушул ковид маселеси боюнча айта кетсем, 82 илдет менен жабыркаган адам катталган. 503 адам алардын контактный катары катталып, ушул адамдар менен иш жүргүзүлдү. Азыр учурда аймактык ооруканада 3 оорулуу дарыланып жаткан учуру, калгандары болсо айыгып чыкканда. Анан 503 адам контактный катары катталган деп атпаймынбы? Азыркы мезгилде болсо 23 адам фельдшер акушер пункттарында көзөмөлдө туруп аткан адамдар. Алардын ичинен 9 адам мобилдик тиркемеге алынган. Ал эми санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору аркылуу 76 адам үй карантинине алынса, ошонун ичинен 33 адам мобилдик тиркемеге алынганда. Анан эми ушул илдетке кабылган адамдар менен иш алып барууда медиктерибизден 14 адам оору жуктуруп алган учуру катталды. Анан колдон келишинче калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында ушул илдетке каршы көптөгөн иштер жүргүзүлүп жаткан учурда. Эми ушул биздин район боюнча обсерваторлорду түздүк. Ушул обсерваторлорду түзүүдө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, жеке жарандардан баштап мекеме ишканалар баардыгы бизге жардамга келишти. Жардамга келишип, жалпы район боюнча 533 орун даярдалды да. Биз эми ушу обсервация катарында мектептерди ала алдык, санитардык шарты бар. Ошондой эле балдар бакчаларын ала алдык, ошолордун имараттарын. Анан эми бул күндө болсо ушул мезгил жай учуру болуп атпайбы? Анан эми четинен ушул имараттарды ремонттон өткөрүп, анан кайрадан обсервация катары пайдаланууга азыр уруксат берилген да. Ошол азыр ушул учурда 5 объекти ошондой ремонтко киргизилген учуру. Рахмат. Биздин көрүүчүлөр студиябызда дарыгер эпидемиолог отурганын түшүнүп жатышат окшойт. Суроолорду жибере башташты. Биз бере берели четинен
Саламатсыздарбы дейт. Менин биринчи тамагым ооруп, дары ичип жакшы болдум, бирок аны менен бирге өпкө түшүм ооруп жатат. Температура болгон жокмун, жөтөл жок. Кыймылдасам эле тердеп жатам дейт. Бул билгиси келип атат абалынын кандай экенин, эмне кылуу керек? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул биринчиден сиздер билесиздер, азыр ошол колл центрде атайын ыкчам түрүндө консультация берүү үчүн 118 деген телефон аркылуу байланышсаңыздар, алар сиздердин ошол абалыңыздар боюнча кандай дем алуу, дене табыңыздар канча көтөрүлөт, канча күн болду, силердин ошо кайсы жерге барып возможный контакт болдуңарбы, ошолорду түшүндүрүп берет. Ошондуктан түздөн түз ушу дарыгерлер менен байланышып учурунда. Анан алар сиздерге атайын группа жиберилет лабораторный, эгер ушу показаниясы болсо, анан алар анализ алынып, эгер оор акыбал же орто акыбал болсо, ошо силерди госпитализация кылуу муктаждыгы болот да. Саламатсыздарбы дейт. COVID-19 ооруган медиктерге 200 000 сом компенсация төлөнөт деп коюп, эми COVID-19 менен ооругандарды дарылагандар эле ооруса төлөнөт деп айттыңар деген наразычылыктарын да билдирип жатышат. Бул багытта сиз жооп берип коесузбу? Бул 200 000 сом төлөнөт деген негизи башында айтылган баң ал токтом. Бул мунун ичинен эмне себептен жуктуруп алган медиктер, ошону аныктоо үчүн атайын комиссия түзүлүп, бүгүнкү күнү иш алып барууда. Эгер ошол чыныгы иштеп жүрүп, мындай өзүнүн өздүк коргонуучу костюмдар туура колдонуп, ушу байкабастан жуктуруп алса, ошо комиссия чечим кылып аны ошо министрликке жиберилет. Сөзүңүзгө арал же ошол өзгөчө ушу алыскы райондордо сиздердикине окшогон ушул медиктерге инструктаж, методикалык ыкмалар көрсөтүлүп, окутулуп жатабы ошону абайлаш үчүн? Бул боюнча билесиздер, могу Уханьдан башталбады, декабрь 2019, ошо 19 ковид деген ошонун негизинен. Да, ошол башталганда эле семинар, лекция, атайын видеоконференция кылып, медицина кызматкерлерди даярдантып, ошо бүгүнгө чейин ушул суроолору болсо, кандай кемчиликтери болсо, консультация берүүгө ар дайым ошол даярдыгын көрүп турабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Студиябызда дарыгер эпидемиолог отурат. Ошондой эле Ат Баш районунун жергиликтүү бийлигинин башчыларынан отурат. Бул багыттагы суроо сунуштарыңыздар болсо, алдыда жазылып турган телефон байланыштары аркылуу берсеңиздер болот. Биз кийинки суроого өтөбүз. Ажар Абдыкадыровна, айтсаңыз, мына азыр ушул илдетти токтотуп калуунун бир жолу эле аргын чогулбаш керек болуп атат эл. Бирок сиздер жашаган район айылдардан турат бир нече. Бул жерлерде жамандык жакшылык маселеси деген бар. Ушул нерселерди түшүндүрүү иштери, чогулбоо маселелерин кандай кылып чечип жатасыздар? Бул жерде эң негизгиси түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болуп жатат. Мына ушул пандемия башталган мезгилде биздин районубузда дагы өлүк коюу зыйнатына келип, анан ошолордон оору жуккан деген версиялар болгон чындыгында. Ошол учурда ушу калкыбыз ушул пикирлерге каршы чыгып, кантип барбай коебуз, кантип чогулбай коебуз деген бир өзлөрүнүн сөздөрүн айтып чыгышканда, анан эми азыр акырындык менен эл дагы көнө баштады. Эми болот экен, мынакей каза болгондор бар. Каза болгондон кийин ошо кийинки эле күнү элди чогултпай туруп эле ылдамыраак узатуу жолдорун айыл өкмөттөрүнүн жардамдары менен ошол түшүнүү иштеринин натыйжасында азыр ишке ашырып калышты. Ал эми мындай учурларда болуп кездешип атат. Мисалы, жеке майрамдарын өткөргүсү келет экен, юбилейлик иш-чараларын өткөргүсү келгендер болот. Ошондой эле мынакей шемби, жекшемби күндөрү өзгөчө сырткары жактардан көп адамдар келип, жайлоодо эс алып, ден соолугун чыңдагысы келет экен. Өзгөчө мына Бишкек шаарынан көбүрөөк каттоолор болуп атпайбы? Же болбосо каникул учурунда аталарыныкына балдар, окуучулар каттаган учурлар көбүрөөк болуп атат. Ошондой учурда ушул оору жайылып кетпесин деп, көп топтошуулардан улам жанагыдай
коркунуч болгондугуна байланыштуу биз азыр ушу жайлоолордон бери кыдырып өзгөчө мына бир 2 күн мурда Богоштуу жайлоолоруна чейин Сары Тал жайлоолорун, Ой Карагай ушунун баардыгын кыдырып келишти. Ошол жердеги коноктошкон үйлөргө дагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, атайын токой чарбачылыгы тарабынан дептер уюштурулуп берилип, жанагынтип аралыкты сактоо боюнча, көп топтолуу боюнча ушундай кеңеш иштери жүргүзүлүп атат да. Анан эми алардын баардыгын ошол дептерге түшүрүп коюп атышат. Бул дагы бизге пайдасы тиет деген ойдомун. Канча киши келип атат, каяктан келип атат, ушулардын баардыгы ушу эсепке кирип атат да. Анан ушул айылдарда болсо мобилдик топтор аркылуу, штабтын мүчөлөрү аркылуу, ошондой эле коомдук уюмдун мүчөлөрү аркылуу, аялдар кеңеши, аксакалдар кеңеши, жаштар кеңеши ушулардын баардыгы тең жана топтошпоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Рахмат. Кийинки суроону сизге жолдосок, Рахман Насыржанович. Эл арбын топтоло турган жайларда башында базар, банк, ушул жерлерде аралыкты сактоо, тазалык, дезинфекция маселелери кандай деңгээлде? Бул эми ушу базар боюнча айта кетсек, биз ошол базардан атайын райондук штабтын отурумуна жетекчилерин чакырып, алардын ушу ар бир сатуучу кызматкерлерин беткап жана антисептикти камсыз кылуу боюнча чечим чыгарып дайындаганбыз. Санитардык эпидемиологик станциясы ушу базар сайын ички иштер министрлиги менен чогуу иш алып барышат. Ушу микрофон менен ушу айтышып, социалдык дистанцияны кармагыла, беткап тагынгыла деп. Анан коомдук жайлардан, мисалы кафе, ресторан болобу. Мисалы 53-гө чейин болчу, а бизден ошо санитардык көрсөтмөнүн негизинде 30 кишиден ашпашын деген чечим чыгарып, ушу кафе, ресторан, ушу кичик тамак берүүчү жайларга Кошумча көрүүчүбүздүн суроосун кошуп коелучу. Элдин баары эле көчөдө, базарда жүрөт дейт. Базарларды эрте жапсак болбойбу дейт. Башта кандай тартип болуп атат? Бизде саат 2-ге чейин деп чечим чыгарганбыз. Күнүгө 2-ге чейин, 2-ге деген үбөбүз бар. Анткени 2-де жабылсын. Эртең ачылып деп. Ошо демалыш күндө чоң базар болот. Ага да атайын чечим чыгарып, 2-де жабылсын деген чечим менен бекиттиргенбиз. Кошумчалап койсом болобу? Банк сыяктуу тейлөө мекемелеринде, социалдык фонд, социалдык өнүгүү башкармалыгы сыяктуу көпчүлүк каттай турган мекемелерде социалдык дистанцияны сактоо боюнча, бет кап кийүү боюнча, кол алышпоо, аралыктан сүйлөшүү ушулар боюнча такай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бул боюнча кулактандыруулар илинип коюп атат. Анан ошол атайын топ чогуу барышып, ошолорго ар дайым көзөмөл жүргүзүп, эскертүүлөрдү берип туруп атат да, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Ушу сөзүңүзгө аралжы Ажар Абдыкадыровна, ушул кулактандырууларды биздин эл окубайт экен да таптакыр. Ошондой жерлерге илинип эле турат, көп эле баракчалар, бирок ушу андан тышкары дагы бир натыйжалуураак маалымат берүү үчүн дагы эмне аракеттер бар? Мисалы, айрым соода түйүндөр бет капсыз киргизбей атат кардарларды, бирок ал баардык эле соода түйүндөрүндө ал кызыкчылыкка дагы келбейт экен, киргизишет экен. Сиздердечи? Эми мына ат башынын борбору чоңураак да, бул жерде мекеме ишканалар иштеп атышат, соодагерлер отуруп соодасын кылып атышат. Ошол жерде жана биз айтып аткан комиссиянын мүчөлөрү, санэбит борборунун кызматкерлери менен биргеликте рейдтер жүргүзүп атпайбы? Сиз айткандай мына бир жагынан айтып деп кетсе, макул деп баш ийкеп, экинчи жагынан кайрадан эле талаптарды бузуп аткан учурлар болуп атат да. Эми санэбит борбору аркылуу мына ушу карантиндик мезгил убагында бизде 10 адамга айыптар салынды да. Анан эми албетте баягы айыптар салынып, чөнтөккө күч келгенден кийин сезип калат экен. Андай жайларда эрежени так сактап калган учурлар болуп атат да. Ошондой эле мына карантиндик режим учурунда райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып айып төлөнгөн учурлар болгон. Бул 173 адам айып төлөштү да. Алар дагы ошол кийинки учурда ошондой тартип бузуучулукка барбай калуу аракеттери болуп атат да. Ошондой эле бир 8 факты болгон ушу мыйзам бузуучулукка барган. Эми түшүндүрүү иштери, анан дагы ушундай административдик тартиптер колдонулуп атат. Рахмат. Райондо дарыгерлердин абалдары кандай? Оорулар менен күрөшүп жаткан. Кандай кылып эс алдырып иштетүү, жетишип жатабы? Сырттан күч талап кылынган жокпу?
Так, биринчиден ушу башында башталганда ар беш району боюнча бизге ушу Бишкек шаарынан 17 дарыгер келип жардамга мукташтык болгондо, себеби абдан көп COVID-19 учуру катталган себебинен ошол жактан жардам сураганбыз. Алардын баары тең өзүлөрүнүн эмесин бүткөндөн кийин кетишти. Анан өзүбүздүн дарыгерлер алгоритм боюнча ушу атайын кирип, мисалы госпиталь, обсерватор болобу, провизорный госпиталь болобу, алар деген ушу алгоритм негизинде 14 күн сменде болушу, анан 14 күн атайын обсервацияга жатып чыгып аткан кез. Бүгүнкү күнү дарыгерлерибизден болгон эле бир акушер гинеколог келди деди, жардамга муктаж болуп. Калгандары өзүбүздүн күч менен эле чыгып атабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Ат башы районундагы жергиликтүү бийлик тарабынан көзөмөлдөнүп жаткан абал туурасында сөз кылып жатабыз. Андан сырткары биздин студиябызда дарыгер эпидемиолог отурат. Бул илдет багытындагы суроолоруңуздар болсо, алдыда телефондор иштеп жатат. 035 22 521 58 түз байланышка чыга аласыздар муну менен. Ошондой эле WhatsApp номери иштеп жатат. 0706 53 43 56 номери кызматыңыздарда. Биз кийинки суроолорго өтөлү. Дарыканаларда учурда баягыдай бет каптын баасынын асмандап кетиши, жугушсуздандыруу каражаттарынын асмандап кетиши, дары-дармектерге деген маселе аймакта кандай көзөмөлдөнүп жатат? Бул боюнча айта кетсек, бул ушу дары-дармек сатуучу аптекалар жеке менчик болгондон бизге да ушу элдер жарандар кайрылды, себеби 2-ден 3 эсе көбөйтүп алардын дары-дармектерди дегенде биз атайын ошол райондук штаб менен биргеликте антимонополияга билдирүү жибергенбиз, шуну көзөмөлдөп бериңиздер деп. Ошол боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп, бүгүн эми жыйынтыктары чыгып атат. Дары-дармекти өзүнүн проценти менен көбөйтпөй баасын ордуна койсун деп. Антимонополияга кайрылганбыз да. Бул азык-түлүккө карата дагы ушундай бааларды карап туруу жоопкерчилиги турат да жарже, муну кандай колго алынат? Ооба. Ушул жума сайын азык-түлүккө болгон баанын кандай абалда болуп аткандыгы боюнча биздин кызматкерлер көзөмөлгө алып турушат да. Бул боюнча ар дайым маалыматтар топтолуп, анан анализдер жүргүзүлүп турат. Кайсы магазинде кайсы азык-түлүктүн түрү баасы көтөрүлгөндүгү боюнча. Анан бул боюнча такай иштер алып барылып жатат да. Мына өткөндө райондук оперативдүү штабтын бир отурумунда каралган жана масканын кымбаттап кетүүсү боюнча. Анан ошол жеринде болуп, ошол аптекада иштеген кызматкерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан тиешелүү деңгээлдеги баага токтошту да. Анан эгерде өтө эле одоно катачылыктар кетирилип, баалар 20%тен жогору кошула турган болчу болсо, анда биз антимонополия кызматына кайрылуулар жасап жатабыз да. Рахмат. Суроолор келе баштады. COVID-19 положительный оорулар дейт. Үйүндө дарыланып атса, эмне үчүн медиктерди биринчи анализ отрицательный болсо да обсервацияда кармашат? Мындай ооруларда үйдө отургула деп атат деген суроо. Бул эми жаңы буйрук саламаттык сактоо министрлигинин жаңы буйругу чыккан алгоритм боюнча бунун жашыруун мезгили негизи 28 күн болуп эсептелинет да. Анан биринчи анализ отрицательный болуп, ошондон үчүн 10-12 күндө кайра экинчиси алынып атат да. Ошонун негизинде алынып уже отрицательный чыкса, үй карантинде кайра 14 күнгө чыгарган себеби ошол да. Жашыруун мезгил 28 күнгө чейин. Уда эле суроолорду бериптир. Саламатсыздарбы? Кантип айыгабыз? Эмне дары ичебиз дейт. Ушул илдет тастыкталып калган, бирок үйдө жатуу чечими чыккан бейтаптарга эмне кылыш керек? Эмнени сакташ керек? Ушуну так айтып коюңуз. Илдет чыгып калган, COVID-19 чыгып калган бейтаптар үй шартында жатканда, бул негизинен жана өйдөрдөн айтып кетпедикпи? Атайын ушул 118 телефонуна байланышып Туруш керек, да, постоянно ушул консультация алып, дарыгерлердин консультациясы менен өзүн өзү дарылоодон сырткары болуш керек да. Анткени ар бир ооруга өзүнчө подход керек. Азыр грипп жүрүп жатабы же коронавируспу деген дарылар деген суроолор күндө келип жатат. Агай, сиздин да буга жообуңуз тугалы?
Эми билесиздер, бул жазкы мезгилде, жайкы мезгилде грипп оорусу бул чанда кездешчү эле, бул ошо анализ кылган боюнча. Анан бирок внебольничная пневмония деп чыгарып атат. Ушу симптоматикасы коронавируска берип, ошондуктан ошону как коронавирус катары дарылаш керек деген уже атайын жыйынтыкка келип атышат да. Рахмат. Дагы бир суроо дейт, масканы таксисттерге тагынышын кантип талап кылабыз дейт. Ушул кишилер таратышы мүмкүн да дейт. Чынында ушу каттамдар дагы таксисттерге тагынгыла деп. Ички каттам, сырткы каттамдар ушулар колго алындыбы, Ажар Абдыкадыровна? Бул эң башынан бери эскертилип келе жаткан нерсе да. Бул таксисттер үчүн санитардык көрсөтмөлөр берилген. Ар бир ошо такси кызматын көрсөтүп жүргөн айдоочунун автоунаасында өзү улам жаңыртып тагынып турууга маскалар болушу керек сөзсүз түрдө. Анан биз бул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол таксилерди токтотуп, текшерип карап көрүп атабыз да. Андан сырткары дагы мына бизде Бишкек ат башы түнкү автобусу токтотулган. Азыр маршруттук таксилер биздин жүргүнчүлөрдү ары бери ташып жаткан учуру мына ошол жерде дагы ушул талап күчтүү. Андан сырткары ошол маршруттук таксилерде канча адам каяка кетип атат, ушулардын баардыгы качан кетип атат, ушулардын баардыгы ушул автовокзалдын жетекчилиги тарабынан дептерге түшүрүлүп катталып турат да. Анан автовокзалдын жетекчилиги тарабынан дагы ар дайым эскертилип, ушул маскаларды тагынып, өздүк коргонуучу каражаттарды колдонуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп туруп атат. Кочкордон телекөрүүчүлөрүбүз дагы чалып атат. Биз, урматтуу телекөрүүчү, Кочкор районунун жергиликтүү бийлигине дагы кезек беребиз. Мына ошондо бүгүнкү азыркы бизге айтып жаткан сунуштарыңызды айтсаңыз болот. Азыр биздин студиябызда ат башыдан келгендер отурушту эле. Көрүүчүлөрдөн келген суроолорубуз абдан көп болуп жатат, бирок биз негизги суроолорго кезек берип алалы. Райондо пандемиялык шартта, Ажар Абдыкадыровна, аз камсыз үй бүлөлөр, күнүмдүк акча тапкан үй бүлөлөр акчадан ажырап калышты да, ушулардан курсактары ачып калган жокпу? Эмнеден муктаж болуп атат? Көзөмөлгө алынып жатабы? Сиз ошо туура суроо бердиңиз да. Ушул биздин Ат башы районунда ушул учурга чейин 8876 үй бүлө сырткары жактан келген жардамдарды алды. Ушул көпчүлүккө маалым болгондой, алгач ирет эле мамлекеттик материалдык резервтер фондусунан ундар келе баштады. Андан кийин депозиттен бөлүнгөн каражатка ундар келе баштады да. Мына эми мунун процедурасы кандай болду? Мен кыскача айтып койсом, бул боюнча, ушу гуманитардык жардамдар таратуу боюнча жана мамлекеттен бөлүнгөн ушул эки каражатка өзүм комиссиянын төрайымы болдум. Ал эми ошол комиссиянын курамына айыл өкмөттөрүнүн башчылары, ошондой эле айылдык кеңештин депутаттарынан комиссияга киргизилген да. Анан мына ун келгенде ошонун санына жараша айылдарга бөлүштүрүү болгондо, анан айыл өкмөттөрүнөн муктаж адамдардын тизмеси келип жатты да. Анан ошол тизмеге жараша комиссияда каралып, райондук комиссияда, анан ундарды айыл өкмөттөрү жүктөп алып кеткенден кийин ээлерине берип, колдорунан ведомостька кол койдуруп, кайрадан комиссияга өткөрүп берип атышты да. Эми ушул 8876 үй бүлөдөн аз камсыз болгон үй бүлөлөр 2ден 3төн сыйрадан ушундай гуманитардык жардамдарды ала алышты. Ал эми могу сырткары жактардан келген, жеке жарандардан келген, кандайдыр бир фонддордон келген жардамдарды биздин ушул өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы жетектеп, ошол жерде комиссияда каралып, кошумча каржылар ошол тараптан бөлүнүп берилип атты да. Ошондо биз элибиздин муктаждыгын чечүүнүн такай аракетинде болдук десем болот да. Анан эми ушуга кошумча катарда айта кетейинчи, биздин райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчиси аким Нурбек Бешиналиевич Сатаровдун демилгеси менен муктаждарга 4 түлүк деген акция жарыяланганда, аны өз каражатына ошо өзү биринчи баштап муктаж адамдарга мал тартуулап баштаган. Ошондон кийин азыр бул күндө 17 айлампа жүргүзүлдү. 17 айлампада 27 үй бүлө мал менен камсыз болду. Ушу элибизге да ыраазыбыз. Колунан келген жигиттер, азаматтар чогулуп алып, биригип, ушу мал алып, ана муктаж үй бүлөгө таратып бере алды да. Рахмат. Суроолор келип атат. Саламатсызбы? Азыркы учурда Бишкектен Ат башы районуна кишилерди киргизбей турса болобу дейт. Бизде ошо өткөрмө посттор кандай иштеп жатат райондун кире беришинде деген суроо.
Эми бизде мына мындай учурлар болду да. Алгач биз өзүбүздүн районубуз үчүн эле базарды ачалы деп ойлодук. Анткени ушу көпчүлүгү базар менен жашаган адамдар, пенсия албагандан кийин, жөлөк пул албагандан кийин көбүнчөсү ушу базар менен алектенип ошону менен жашап келаткандар да. Анан ошо өзүбүздүн элибиз үчүн ачып бердик элек. Сырткары жактардан келип соода кыла тургандар талаптарын коюп атышты. Анткени биздин ат башынын мал базары Орто Азияны бириктирген базар эмеспи. Анан ушу соода саттык иштерибиз болушу керек, биз дагы мындай турмуш тиричилигибизге тыйын тыпыр табышыбыз керек эле деген кайрылуулар көп боло баштагандан улам биз ушу медштабтын чечими менен, райондук комиссиянын чечими менен анан ошо сырткары жактан кирүүгө уруксат бере алдык да. Себеби республика боюнча деле ушу базарлар азыр иш алып барып калбадыбы. Анан азыр бизде дем алыш күндөрү базар болгондуктан жекшемби күндөрү посттор тыкыр көзөмөл менен иш алып барып атат. Ал жерде өзүбүздүн медициналык кызматкерлер туруп атат, райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери туруп атат. Бир гана медициналык справканын негизинде анан сырткары жактан келгендерди киргизип атабыз да. Буга чейин учур болгон жокпу? Ошол посттон өтүп кетип барып жугузган учур. Посттон өтүп кетип барып жугузган учур катталган жок, Посттон баягы Похорондон бир учур болду. Башында Похоронго келип ошол жерден үй бүлө 4 адам жугуштуруп алган. Ушу башталган ичинде. Алар кандай өтүп кеткен посттон? Посттон өткөн боюнча алардын өзүлөрүнүн ошол справкасы болгон. Уруксат кагаздары болгон да, эми башында башталып атканда. Рахмат. Анан базардын администрациясына дагы милдеттендирилген ошол соода кылып жаткан точкалардын баардыгына антисептикалык каражаттар менен камсыз кылуу, өздүк коргончу каражаттар менен камсыз кылуу. Ушундай иштер жүрүп атат. Рахмат. Анализди кайдан тапшырсак болот? Көп эле адам ооруп жатат райондо деген. Ушуну дарыгер катары жакшы түшүндүрүп берсеңиз, кайсы учурларда анализ тапшырылат? Каалаганын баары эле тапшыра алабы? Бул жолу анализ тапшыруу үчүн бул биринчиден жанагы бул атайын медициналык штабтын отуруму болот. Аякта ушул 4 медицина кызматкери отуруп эпидемиологиялык жагын карайт, оорунун белгилерин карайт. Ошонун негизинде контактысы болду, бул кайсы жерге барып келди, ким менен байланыш болду, же базардан жуктубу деген негизинде анан группа жиберилет, лаборатория, мобильная группа деп. Ошо мобильная группа барып түздөн-түз анализин алат. Мобилдик топтун чечими менен гана алынат экен да. Мобилдик жок, бул райондук медициналык штабтын чечими менен мобильный группа бар. Түшүнүктүү. Илдет жаман айтпай жакшы жок, илдет күчөп кеткен шартта бейтаптар көбөйүп кетсе, аймакта орундар, медперсоналдар менен камсыз болуу, медициналык жабдыктар менен камсыз болуу, унаалар менен кандай чечилип жатат? Кандай даярдык кошого? Бизде азыр аймактык ооруканада госпиталь 74 орун болуп атат да бул күндө. Бирок 74 орун болгону менен эгерде илдет көбөйүп кете турган болсо чындыгында маселе чыгат. Анткени бир палатада 4 орун болсо дагы ошонун бир гана ордуна бир эле адам жатып калуу мүмкүн да. Баягы ооруну кийинкилерге жуктуруу максатындачы, улам айыгып бараткандарга. Анан чындыгында бул маселе курчуп турат. Биз эми орундарды таба беребиз, бирок ошого шарттар кандай, мисалы инфратүзүм кандай деген суроолор келип чыгып атат да. Чындыгында бул оор маселе. Ал эми обсервациялардын ишин болсо биз көбөйтө алып атабыз. Ушул күндөрү эле бизде 533 орун туруп атат азыр. Ушул обсервацияда эле 200дөн ашык адам өткөндө жатып чыкты да. МЧС мына тамак аш менен каржылап беришти. Анан азыр чындыгында мындай, эгерде оору жайылып кете турган болсо коркунуч бар. Ошол себептерден улам түшүндүрүү иштерин жүргүзүп чуркап жүрүп атышпайбы медицина кызматкерлери, тиешелүү мекеме ишканалардын баардыгынын кызматкерлери. Себеби эгер пандемия жайыла турган болсо жана кислороддук аппараттар жетпегендигинен эле биринчиден маселе чыга баштайт да. Азыр эми ушу кислороддук аппараттар менен камсыз болуу аракеттерин көрүп аткан учурубуз бул күндө. Биздин көрүүчүбүз күтүп калды. Түз байланышта көрүүчүбүз бар. Кабыл алалы. Угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Көрүүчүбүз алыстап кетти кайра. WhatsApp аркылуу суроосун жибергендерге көңүл буралы. Ат башыда дары-дармектер кымбаттап кетти. Ким көзөмөлдөйт дейт көрүүчүбүз дарканаларда. Бизде эми көзөмөл жүргүзүлүп
жаткан. Анткени мамлекеттик 2 аптека бар да. Андан сырткары менчик аптекалар бар да. Анан булардын бааларына салыштырмалуу деңгээлде анализдөө иштери жүргүзүлүп аткан. Анан баягы көрүнүктүү деңгээлде баалар көтөрүлбөстөн мына орточо баада туруп атканда, бирок ушу көзөмөлдү дагы күчөтөбүз. Эгерде ошондой бааларды көтөрүлүп кеткен учуру болсо, Финполицияга жана антимонополияга билдирүүлөрдү жүргүзөбүз, жиберебиз. Баягы өзүбүз көрүп жаткандай, илдет өзү эле келбей, толгон токой маселелерди алып келип жатат бардык тармактарда. Ошол эле учурда, кийинки учурда мына зордук, зомбулук дагы көбөйүп жатат. Анткени балдардын баары үйдө, үй бүлөлөр үйдө азыр ар кандай үй бүлөлөр бар дегендей. Бул жерден жабыркагандар, алсыздар, балдар, аялдар болуп калып жатат. Мына ушундай көрүнүштөр көзөмөлдөбү райондо? Албетте көзөмөлдөнөт. Ушул карантин маалында дагы үй бүлөлүк чыр-чатактар болгон учурлар болду. Райондук ички иштер бөлүмүнө бул боюнча каттоолор жүргүзүлүп келген учурлар болду. Ошолордун ичинен эми зордук зомбулук аялдарга карата фактысы болду, бир учур. Азыр иш тергөөдө болуп атат. Биз болсо колубуздан келген жардамды кылып, райондук социалдык өнүгүү башкармалыгы аркылуу гуманитардык жардам үй бүлөгө бере алдык. Анан мындай жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулук фактылары катталган жок. Ошондой жабыркаган айымдар үйүнөн кооптуу болуп жаткан учурда кризистик борборлор барбы аймакта? Жок, биздин Ат башы районунда кризистик борбор жок. Буга чейин да ушул өспүрүмдөргө карата катаал мамилелер болгон учурда биз Нарын шаарына алып келип ушул жерге жайгаштырып жүрөбүз да. Анан ушул маселе биздин районубуздун номер 1 маселеси десек болот да. Ошол себептен улам биз социалдык өнүгүү башкармалыгы аркылуу министрликке да кайрылууларды жөнөтүп, жеке жарандардан да жардам болуп, ошо кризистик борбор ачылып калар, курулуп калар деген бир аракеттерди көрүп келебиз бул күндө. Көрүүчүлөрүбүздөн абдан көп суроолор түшүп атат. Илдеттен баарыбыз жүдөдүк, качан бүтөт деген суроолор болуп жатат. Дарыгерден пикирин угалы бул багытта бир эле качан бүтөт эмес, буга дагы кыймылдаткыч күчтөр кайсылар, ошону кошо айта кетиңиз. Бул эми илдеттен урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыбыз бир берилген ушу медицина кызматкерлеринин көрсөтүүлөрүн сактасак, ушу социалдык дистанция, бет кап кийип, эми ушу көчөгө жумушсуз жөн эле чыга бербей, үйдө көбүрөөк отурса, контакты болбой, ошол көрсөтмөлөрдү сактасак, анан эми бул чыныгы көрүп атасыздар, азыр жалаң бессимптомный болчу, азыркы учурда ошо симптоматика менен кайрылуулар көп болуп атат. Себеби ошол базарлар ачылып, катнаштар район аркылуу шаарга, Бишкек борборго барчу адамдардын саны көп болгондуктан көбөйүп атат. Ошондуктан сурана кетет элек, баарыбыз чогуу бир айтылган көрсөтмөлөрдү сактасак, жеңебиз бул илдетти деп. Ушу дарыгер эпидемиологко дагы бир суроо эле. Дарыгерлер кандай ойлойт? Карантин керекпи азыр дейт? Негизи биздин район боюнча карантин деген статус алына элек. Карантин деген 15 майда коюлган, ошол бойдон карантин. Жалпы жерде. Анан карантин обязательно керек. Бул карантин инфекцияга уже ЧПКнын чечими менен кирип, ошону изоляция, локализация, ликвидация деп коет карантин мероприятиялар. Ошолордун иш аракети жүрүүдө бүгүн. Рахмат. Толуктап айтсам болобу? Эми азыр чындыкка тике караганда, ушул оорунун жайылып кетүү коркунучу чоң болуп атпайбы? Ошол себептерден улам азыр бизде түшүндүрүү иштерин аябай күчөтүп турган учурубуз. Азыр коомдук кабылдаманын автоунаасы менен айылдарда үн күчөткүч менен кайра башынан түшүп, ушул илдеттин коркунучтуулугу жөнүндө жана өздүк коргончу каражаттарды кандай колдонуу керектиги жөнүндө, коомдук жайларда кандай санитардык абал болуш керек, ушунун баардыгын түшүндүрүп айтып деп атабыз да. Анан элдин өзүнөн дагы менин ден соолугум башкаларды дагы мындай коргоо аракетинде болушум керек, өзүмдүн ден соолугум мага маанилүү деген мааниде болсо жакшы болот эле деген ойду айткым келет да. Себеби жана элде болуп аткан
эки ача пикирден улам, айрымдары ушул вирус бар экендигине ишенбеген да учурлар бар. Айрымдары ишенип атышат. Бирок эми кандай кылган күндө да мынакей Бишкекте, Чүйдө оорулардын саны абдан көп болуп, ооруканаларга батпай аткандыктары боюнча бунун баардыгы деген чындыгында мындай чындык нерсе да. Ошон үчүн кооптонууга негиз бар дегенди айткым келет да. Район бийлигине сунуштар да келип атат, күнүнө такси менен жарандар келип жатат, киргизбей койсо деген сунуштар көрүүчүлөрүбүздөн окуй кетели. Анан кийинки суроону берели. Жогорудагы суроонун уландысы Жарат Кадыровна, ушу райондо мына азыр элибизге жеңил эмес, үй бүлөлөргө жанагыдай өзгөчө жабыркаган айымдар, балдар үчүн ушу психиатр кызматы кандай деңгээлде? Эми биздин район боюнча психолог жок. Биз жанагыдай үй бүлөлүк зордук зомбулук болобу, ушундай бир кырдаалдарда айла жок ушу нарынга кайрылууга аргасыз болуп келе жатабыз да. Пробациянын психологу бар. Айла кеткен учурда биз ага кайрылып, ошонун кеңешин алып келе жатабыз. Эгерде ушундай психологдор биздин районубузга тартыла турган болсо, биз абдан кубанычта болот элек. Айылдарда сиздер өзгөчө айылдарда менен иштейсиздер да, айылдарда алдыңкы сапта иштеп жаткан айыл өкмөт адистери, медициналык адистер, коргоончу каражаттар менен толук камсыздалганбы? Ошолордун акыбалдары кандай болуп жатат? Эми бир азга чегинүү кылып айтайынчы, мына ушул өзгөчө кырдаал башталган кезде чындыгында биздин райондо эң элементардуу маска жетишсиз болгондо, ошол кезде ушул администрациянын жетекчилиги материалдарды алдыртып, маскаларды тиктиртип, ошол учурда аптекаларда үзгүлтүксүз маскалар сатылып туруусун камсыз кылганбыз да. Анан азыркы кезде айыл өкмөттөрү ушундай өзгөчө абал, өзгөчө кырдаал учурунда пайдалана турган акча каражаттарын бөлдүртүп алып, керектүү каражаттар менен баардыгы камсыз болушкан. Рахмат. Учурда баардык жерде кечирип коесуздар, бизде көрүүчүбүз күтүп калды деп жатышат. Кабыл алдык. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Көрүүчүбүз күтүп алыстап кетти. Кайрадан байланышка чыгыңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 035 22 521 58 номер иштеп жатат. Андан тышкары ал үзгүлтүккө учурап жатса, анда WhatsApp номери иштеп жатат, алдыда жазылып турат, жазыңыздар. Эмне деген дары ичишибиз керек деген суроо абдан көп келип атат. Муну бербей койсок болбойт окшойт. Урматтуу дарыгер эпидемиолог жооп берип койсоңуз. Дары ичкенге деги эле болобу өз алдынча? Деги эле дарыланууга өз алдынча? Негизи адистердин, дарыгерлердин айтышы, клиницисттердин айтышы боюнча өзүнө өзү самолечение менен дарыланбагыла деп атат да. Келип ошол оорунун белгиси болсо, хотя бы ошол 118 телефон аркылуу чыгып, консультация алып, ошон ар бир оорулуу адамга өзүнчө подход керек деп айтылып кетпейди. Ошон үчүн сиздерден сураныч, өзүңөрдү дарылабай, обязательно консультация, дарыгердин консультациясы менен дармек ошолордун прописывать эткен дарысын алып ичишиз. Ат башыда больница толуп кетти оорулууларга деп жатышат. Ошол туурабы дейт? Жок. Ал туура эмес. Бүгүнкү күнү 82 учуру бүгүнкү күнгө башынан баштап COVID-19 оорусу менен катталган. Анын 79-у айыгып чыкты. 3 бейтап бүгүн дарыланууда да, COVID-19 боюнча. Анан провизорный госпитальда деп коет, 15 бейтап ушу подозрение менен жатышкан. Соматический больной, анализдери отрицательный пока. Үйдө отуруп кредиттерди кантип төгөбүз деген санаркоолор келип жатат. Жарат Кадыровна, ушул деги эле аймактарда дагы ушу чакан ишкерлик дагы аксап жатат да. Мына ушулардын кыймылдай башташына жергиликтүү бийлик кандай жардамдарды берип жатат? Банктардын жетекчилери менен такай сүйлөшүүлөр болуп жатат. Ушул өзгөчө кырдаал башталгандан баштап эле алар дагы ушу жардам иретинде 3 айдан 6 айга чейинки проценттерин гана төлөп туруу боюнча жардамдарын бере алышты да. Анан азыр болсо эми
баардык ишканалар, баардык объектилер азыр жумушка кирген учуру. Анан ошол банктардагы биздин жарандардын шарттарына түшүнүп атышат. Рахмат. Ат Башы райондук мамлекеттик администрациясынын аппаратына, медициналык штабка, медицина кызматкерлеринин иштерине ийгилик каалайбыз. Чандай бериңиздер, оперативдүү ыкчам иш жүргүзүп жатасыздар. Эң жакшы үлгүлүү иштер жүргүзүңүздөр деген дагы пикирлер бар көрүүчүлөрдөн жеткирип коелу. Ушул тажи вирусунан башка дагы оорулар, операциялар пландуу, төлөт кабыл алуу райондо кандай болуп жатат? Так, бүгүнкү күнү Башы аймактык ооруканасында хирургия бөлүмү иштелет. Андан сырткары төрөт бөлүмү кабыл алууга даяр. Реанимация бөлүмү дагы. Андан сырткары мына филиал бар. Эгер оорулар көп болуп калса, необходимость болсо, ошол Акмус айылынын ооруканасына жиберилет деп чечим бар да. Мындайча айтканда, пландуу оорулар артка кетирилген жок да. Жок. Саламатсызбы, Жада Абдыкадыровна, ишиңизге ийгилик, тыным албай жүгүрүп жүрөсүз деген көрүүчүлөрдүн пикирлерин дагы жеткире кетели. Рахмат. Саламатсыздарбы дейт, арабтар көп алган кредиттерди жаап берип атат деген эмиштер бар. Жергиликтүү бийлик мына ушундай булактарды таап көрсө деген да сунуштар келип жатат. Биз кийинки суроолорго өтө берели. Ушул жергиликтүү бийлик мындан аркыдагы кырдаалдын күчөп кетпеши үчүн ушул пландалган, жазып койгон дагы кандай максаттар бар алдыда? Эми иш пландар ушу башынан бекитилип, канчалаган ушул блокпосттор коюлуп, чыпкалоочу посттор коюлуп, канчалаган иштер жүргүзүлдү, жана антип канчалаган обсервациялар элдин жардамы менен, ушу айыл өкмөттөрүнүн, мекеме ишканаларынын жардамдары менен түзүлдү. Ушулардын баардыгы ушул оорунун алдын алуу максатында болуп атат да. Анан азыр дагы үзгүлтүксүз мына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ушул жарандар өзлөрү эле ушул ден соолук үчүн кам көрүү аракетин кылса да жакшы болот эле да. Ушул вирустун баарын кабыл алышса болот эле, анткени баягы айла жоктон биз түшүнүп көрүп атабыз да. Мындан жабыркагандар болуп атат. Ушул ар кандай мына коркунучтуу учурлар жакындап келип аткандыгын көрүп атабыз да. Анан ушул мекеме кызматкерлери бири бирине контакт болуп, оору жуктуруп алып дагы бир маселелер чыкпасын деп азыр баардыгы аралыктан иштеп атышат. Ушул эле учурда ушул карантин мезгилинде эле башкалардын катарында биз дагы жалпы республикалык тестирлөөнү өткөрдүк. Ошо окуучулардын өздүк коргонуусун ушул жерде камсыз кылып, санитардык эрежелердин баардыгын камсыз кылып, ушуларга жугуп калбаса экен деген коркунучтар ар бирибиздин жүрөгүбүздө туруп атты да. Эми мына азыр окуучулар орто окуу жайларына, жогорку окуу жайларына тапшыруунун алдында туруп атат. Бул күндө контакт болуп тетиги ичкери жактарга барбасын үчүн ушуну министрлик азыр ойлоп пландап аткан учуру да. А биз болсо мына айыл өкмөттөрү тарабынан интернет менен сөзсүз камсыз кылууну аракеттерин көрүп атабыз. Анткени булар регистрациядан өтүш керек 20-сына чейин. Анан 20-сынан баштап 1-2, 3 туру менен ошо жогорку окуу жайларына дистанциондук негизде тапшыруулар болот да. Анан эми ушул балдарыбыздын дагы келечегин, ден соолугун ойлоп, ата-энелер да аларды ушул камкордук көрүп бир жакшынакай ошол жогорку окуу жайларына тапшырууга жиберишсе деген түшүнүктөрдү биз дагы ушул калктын терең катмарына жеткиришибиз керек болуп атат да. Азыр эми ушул түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүү эң негизги башкы милдетибиз да. Буларды үзгүлтүксүз жүргүзүп турушубуз керек. Анан эми ошого жараша биздин калкыбыз, элибиз дагы туура реакция алса деген оюм бар да. Рахмат. Биз ушул келген студиябызга келген баардык дарыгерлерге ушул суроону бергибиз келип жатат. Анткени алардын ар биринин пикири бизге кызык да. Мына ушул илдеттин тааныш эмес окумуштуулар изилдеп жаткан илдеттин табияты жөнүндө ар кандай болжолдуу пикирлерди айтып жатышат да. Сиз мунун коркунучтуулугу,
кубулуп турат деп жатат. Сиз кандай мүнөздө, кандай ойго келип жатасыз дарыгер катары? Бул эми коронавирус тажвирус деп билесиздер, айтылган ушул Кытайдан чыкты. Мунун эми аба аркылуу жугуу жагы. Ушу контакт болуп, ушу жугуу жактары менен абдан коркунучта. Себеби бул көрүнбөй, баягы врага не видно дегендей, бул көрүнбөй келип ар бир ушул киши менен контакт болгон, оорулуу менен болгондо жугуп калуу коркунучтары болуп атат да. Аба контакты болуп. Анан ушул адам баласынын бүгүнкү күнү бул илдет менен даярдыгы жогунан ушул оору симптоматикасын берип атат да. Анткени даяр эмес организм. Вакцинациянын эми окумуштар изилдеп чыгып атыптыр. Ошон үчүн бунун коркунучтуу жагы ушул аба менен контакт болуп жугуп кеткенинден болуп атат. Бул оору менен ооруган бейтап кайрадан экинчи жолу кайталап жугузуп алуу мүмкүндүгү да бар. Бар, мүмкүнчүлүгү бар. Себеби бул ооруп чыккандан кийин иммунитет 3 айга чейин деп атышат окумуштуулар. Ошон үчүн 3 айдан кийин кайра повторный жугуштуруп алышат мүмкүн. Бизге убакыттын абдан аз калгандыгын айтышууда, андыктан акыркы көрүүчүбүздүн бир топ көрүүчүбүздүн суроосун бириктирип берип калалы жергиликтүү бийликке. Арабтар көп алган кредиттерди жаап берип жатат деген эмнегедир имиш тараган окшойт ат башыга. Ушундай суроо келип атат, ушул чынбы деп. Ун эмнеге кымбат болуп жатат деген суроо келип атат. Ушуга тезирээк жооп берип койсоңуз. Эми арабтар тарабынан кредиттерди жаап берет экен деген сөздөр, имиштер жүргөн. Ага ушул кредит алгандардын баардыгы тең катталып, договорлорунун, келишимдеринин көчүрмөлөрүн берген учурларды биз угуп билип атабыз, бирок бир дагы кредитти жоюп бергендиги жөнүндө эч кандай маалымат жок да. Ошон үчүн эми буга ишенүүнүн деле кажети жогураак го деп ойлойм да. Анан эми ун болсо алгач ушул карантин башталган кездегиден бир аз көтөрүлдү. Анткени биздин жеке ишкерлер дагы алган жагынан бир 100 сомго, 150 сомго кымбатыраак алып келгенден улам болуп калды да. Муну такай көзөмөлдөп турдук. Анан азыркы турган баасы ушул болуп атат да. Анан эми эгин-тегин бышып дагы ундун сапасы көбөйөт деген ишеничтемин. Урматтуу коноктор, ушул бизнес студиябызга келип, мындай илдет жүрүп жаткан маалда убактыңыздарды бөлүп, чарчап турганыңыздарга карабай, элге маалымат берүү үчүн келгениңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда белгилегендей, башта белгилегендей, илдеттин жүрүшү, ага карата көрүлүп жаткан коопсуздук чаралары туурасында күнүгө түз эфир уюштурулуп жатат. Күнүгө ар бир райондун жетекчилиги жана ошондой эле аларды коштогон дарыгерлер болмокчу. Биз эртеңки эфирден сүйлөшкөнчө саламатта калыңыздар.